Geçe жақында президент Чечняның президенттің баласы 18 жашар бала мен деген қан кешкен қиын генералдар тізіп қойып, мамлекеттің экономикасын, мамлекеттің қауіпсіздігі жөнінде тақылдап, қарашы, отчет беріп жатады. А бізде Таймураз эмне болду? Ақтанып жүрөт. Мен аны тоногон жокмун, мен ага барган жокмун. Мен ишим эмес деп. Баягы Кыргызстанды бурчка кууп жетсең, бир складтардан Кыргызстанды кууп жетип бурчка такасаң, кол салат. Айла жок, уже тиштей турган болуп калды да Таймуразчы. А Чечняны карачы. Кандай деңгээл, ошентип отуруп буларчы тукумун сакташкан. Мына Рамзан, Ахматов чоң атасы болду. Андан кийин Рамзан эми буга өтөт. Булар балдарына каракчы кылбай алыста ойлоп атканда көрдүңөрбү кандай тарбия. Осмондор, түрк бийлигинин башында Осмондор канча кылым башкарды. А бизде мына Атаке, Жантай, Шабдан адамдар, өсө турган адамдар теги жакшы болсо тукумуна, келечегине инвестиция кылат да. А биз эмне болду Ташиевдики макул бир киши айтса бир жөн. Улам бир жерден чыгып атпайбы? Таймуразды 2 күнүн биринде ровдага чыгып, улам бир заявление менен. Анан, конечно, Кыргызстанда бурчка такасаң алам тишин көрсөтөт. Булар өлөрчө жеп, өлгөнчө каргана турган кишилер да. Ойлоп атат окшойт, мен тигин айтып, муну айтып бирдеме болуп чыгып кетем депчи. Кандай күндө болсо да элдин алдына жооп бересиң, Таймураз. Ташиев атаң акылдуу болгондо ушундай кылмак болуп, ал эмне келди дейсиңер? Пляжда жата турган жери бар да, Испания. Эмне келди билесиңерби? Бул кийинки убактарда бүт КГУ менен Бишкекте болгон жердин баары искусственный кымбатталып кеткен. Бүт жерди ушу ээлеп алган, түшүнөсүңөрбү? Бүт жерди ээлеп алып, Кытайлар деле билесиңер, бизнесмендер алар. Кто решает деп турган жана таш деп калган кытайларчы. Таш решает, таш деп анан таш көп жерлерде кимдин жери болсо, СМГ келип биринчи бир блогерин тарттырат. Анан СМГ келип туруп мамлекетке алдык дейт. 2 күнүн биринде карасаңар, СМГ баланча миллиард калды, баланча калды деп сарайдан бери алып атышты да. Анан мэрияга өткөрөт, а мэрия 1 жумага 2 айга жетпей аукцион кылат. Аукционда булар кодду да билет, ким катышып атканын да билет доступ. Анан аукционда 5 миллион, 6 миллион болсо, тик деп ошол жерден токтойт. Бассаң да өтпөйт, түшүнөсүңөр? Бассаң да 7 миллион берем десең да өтпөйт. Шакалат да Кытайга сатып берет. Соткасын $100,000. Bundan keyin вопростор көп пайда болгон үчүн Кытайлар чалды. Таш, решай, у нас проблемы. А бул эмне келди? Бул келип казыр чечкени келди. Буга кереги жок. Эчтекен. Буга казыр баягы миллиардтарды чечиш керек. Казыр ошону чечкени келди. Казыр өлүмүшүк болуп, биринчи ушу проблеманы чечип алат. Китайский триада деген эч качан акчасын таштабайт. Любой жерин таап алат. Дүйнөдө эң күчтүү китайский триада. Испания болобу, Италия болобу, билесиңер кино. Кинодогу жашоо бул реальный эле жашоо. Таш любой жерден желкесинен сүйрөп келип туруп, ошон үчүн учуп келди бул. Китайлар чалды триадалар. Таш, решай, у нас проблемы депчи. Түшүнүңөр? Бүт вопросту таш чечет деп, бүт дүйнөлүктөр ташка ишенип калганда. Таш генерал ал болсо СМГнын күчү менен чечкен. Болгон Бишкекте жердин бар ушу саткан, болгон элдин жерин ушу алып алган. Мамлекетке өттү. Мамлекетке өткөндөн кийин эле аукцион болуп кайра өздөрү утуп алган. Кайра өздөрү утуп алып сатышчы Кытайга. Бул эч кандай деле хитрс жок. А элдер ойлойт мамлекетке өтөт, 3 миллион, 4 миллион өтөт. Ошондон алып аукционго булар утат да миллиард өзүң элестет, 20 соток. Канча болот 20 соток? Мисалы, Эдунун үйүнөн 30 миллион чыкты. Ал 30 соток жердин жери да, түшүнүңөр кыргыздар, 30 соттуктун акчасы, эме 3 гектардын акчасы. Бир соттуң 100 миңден болгондо 10 соттуң 10 миң, 20 сот эме миллион, 20 соттуң 2 миллион, 30 соттуң 3 миллион. Көрдүңөрбү? Эмне үчүн казыр Венгрияга барсаң, Венгрияда үйлөр, Будапешттин центринде үйлөр $25,000 турат. Алардын айлыктары деген 2-3 миң евро. А биздики эмне? Мындай кыргыздар, биздики даже токмокто $65,000 чыгып кетти. Биздики ушундай.
бүт искусственный таш көтөргөн, акча жасаган бул. Даже жанакы Мелис Тургунбаев деген бар го. Тиги Өзбекстан, Казакстан девальвация болду деп акчаны үчү кетип атат деп алтын сатып акча сатарда акчанын курсуна Сокен Уан ошентип акча ыргытып берчү да. Ташиев экөө дагы Тургунбаев экөө канча бир алтынды ыргытып сомду кармай истегенде урматтуу президентке жетип калып, президент наоборот урушуп Тургунбаевга выговор. Ал историясын карасаңар, выговор берип туруп, кадимкиден сөгүп, необходимости жок, талак акча чачкан деп туруп кылдырбай койгон. Мына өзүңөр элестеткиле. Жылчык болсо Ташиев урдааңа аракет кылчу. Кайсы жылчык болсо. Мисалы, ким эле Жамалбек Рысалиевди эмне үчүн камады? Эмне үчүн камады билесиңер? Айбек Жунусаевди коркутайын деген. Коркутуп, до конца коркутуп турган да. Бүт баарын коркуткан. Ал убакта керек болуп сүйлөшүп бул деген болбогон сөз болчу. Бүт Спецназ, Альфа, СМБ менен турчу Ташиев. Так что убагында сүйлөгөн жоксуң, бүт баарын политический ходдорду кылган, бүт баарын. Бул деген полный элеген Кыргызстан дагы далай чыгат. А жанак баласы алганда сүйлөп атпайбы? Таймураз теги буда. Бул деген баягы казыр үйгө барып туруп складка кирсең, крыса бар, крысаны бурчка кууп барсаң, тиштелат, өтүң тиштейт. Ошондой болот, бул бурчка такалып калды. Жакында камалат, железде камалат. Президент деген элди тандады. Ташиевдин бүт кланы камашка, бүт оору, проблема, экономический кымбаттоо, бүт ушулар алып келди. Булар Кыргызга күйгөн жок, кыргыз элим. Жылчык болсо жулуп кетип атты. Жылчык кайерде эмне идея болсо бүт жерге өзүнүн министрлерин койду. Эмне болсо даже Сайдар Таш болобу, эмне болсо бүт ушу тоногонго аракет кылды да. Ташиевдин чистили каракчы. Бирок каракчылардагычы мындай да. Али Баба 40 разбойникти билесиңер да, каракчылар тоноп келип өңкүргө катат да, түшүнүп атасыңарбы? Өңкүргө катат, аны 40 каракчы билет да. А бул тоноп келип Испанияга алып кетип атты да. Биз тоноп Европага кет. Жакында могу аз калды, Европадан счеттун акчасы чыгат конкретно экен. Ошондо өзүңөр түгүлөсүңөр канча экен. Бул Кыргызга күйгөн жок. Бул биз билгенде бул, а билбеген канча. Бүт Кытайдын баары триадан бар муну ичип калган. Таш решает деп, Таш менен сүйлөшүп калган. Аларга деловой киши керек да, Таш чечип калган ысым менен. Бүт бар. Канча гектар Кытайдын офистери пайда болгон шаарда. Канча гектар керек, бүт жери СМБ Таш чечкен да. Полный